Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул жерде аябай бир кызыктай жагдай болуп атат да. Ушул 20-жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчетту азыр карап атканда аябай бир эки жактуу маселе болуп атат да. Буну баягы карасак, бекитип берсек, анын эртең последствиясы кандай болот? Биз мыйзамдаштырып берген болуп калсак, жогорку кеңеш. Мен мына ушул эсептөө палатасына ошол 43 миллиондун канчасы 43 миллиард сомдун канчасы кайтарылып ордуна коюлду? 43 миллиардтын жогоруда айткандай 19,7 миллиардына биз жана текшерүүдөн отказ берип атабыз, мындайча айтканда. Себеби мыйзам туура эмес болуп калган деп. Ал эми калган разделдерден текшергенде 23,5 миллиардтын бүгүнкү күндө 4 миллиард 900 гана жанагы фонддордун акчасын ордуна коюу калды. Калгандардын бардыгын ордуна коюшту. 17 миллиардты жанагы Назбанкка койгон кредиторский задолженность ордуна койду. Калган 1 миллиард 300, 1 миллиард 400 нагакча республикалык бюджетке түштү. Анда бардыгы ордуна келиптир да анда. 4 миллиард 900 қалды, сол қалғаны келді. 4 миллиард 900 біз башкы прокуратураға бергенбіз, иликтөө үчүн. Жоопко тартылды, бүгүн жазасын алды ошол жол берген адамдар? Алар ал боюнча башкы прокуратура жооп берет го дейм. Жо, сиздер өзүңүздөр берген кагаздын аркасынан түшпөйсүңөрбү? Биз алар боюнча кат алышып атабыз, алар ал боюнча иш жүргүзүп атабыз деп бизге жооп беришкен. Жо, эми кат алышып атабыз деген бул ынанымсыз жоопта сиздерде конкреттүү өзүңүздөр жазган справканын текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча башкы прокуратурага жолдонгон каттын тагдыры боюнча силерде тынымсыз байланыш болуп, азыр бул жерде конкреттүү жооптор болуш керек эле да. Силер билет элеңер ушулар боюнча суроо болот деп. Эмнеге андай иштер жасалган жок? Нурланбек Тургунбекович, бул жерде кандай иш жасаган боюнча азыр башкы прокуратурадан да чакырылган болуш керек эле. Өткөн комитетте дагы айтылган. Булардын биз ички процедурасына биз киришишке укугубуз жок. Биз буларга следствияларга тергөөсүнө киришишке укугубуз жок. Ошондуктан бизге бул немеге иш жүзүнө алынды, жыйынтыгын жооп беребиз деген жооп алганбыз. Негизи бул бюджет, бул чоң мамлекеттик негизги финансовый документ да турабы? Мына ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча бизде дайыма маселе жаралат да, толук аткарылбайт. Көп кандай учурлар. Бирок ошонун аткарылбай калышына жоопко тартылган мисалды көрө элекмин да. Буну кандай түшүнсөк болот? Андай пункттун, андай мыйзамдын эмне кереги бар? Нурланбек Тургунбекович, биздин процедура боюнча биз керектүү жазма буйруктарды беребиз. Эгерде министерство жагынан аткарыла турган болсо, министерствого биз иш кагазын алып баргандарга, ошол жоопкерчиликти тарта турган адамдарга чара көргүлө деп. Калганын министерствого биз кабинет министрге беребиз. Эгер жанагындай иш козгошко туура келе турган маселелер чыкса, биз укук коргоо органдарына өткөзүп беребиз да. Анан аларды исполнительный орган өздөрү тактап бизге беришет. Мону жумуштан алдык, мону иш козгодук, тигини ордуна койдук, калган акчасын төктүрдүк деген бизге беришет. Ошондо биз жоопту алганда бүгүнкү күндө жанагы наличный акчаларды Назбанк менен сверкалардын бардыгы ордуна коюп туруп, ошол 4 миллиард 900 гана кое албадык. Себеби дегенде бул 20-жылы бюджетте иштеп кеткен, эми бизге берген жообуна караганда поэтапно 22, 23, 24кө бөлүп ордуна коебуз деген жоопту берип атышат. Мына ушул убакка чейин же салык кызматынын төрагасы, же тиешелүү жетекчилиги, же бажы кызматынын, же каржы министрлигинин ушу бюджеттин аткарылышы боюнча бир жазага кириптер болгонун мен уга элекмин, көрө элекмин да. Анда мыйзамдын эмне кереги бар? Эгерде мыйзамга биз так жазып койгонбуз, ушулар жооп берет деп аткарылбаса. Бирок эч жыйынтык болгон эмес да. Анан бул өнөкөт боло берет да. Туура айтканыңызга кошулам мен.